Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Жаратқан Аллах Субхану ва Тағалаға чексіз мақтаулар болсын. Сүйікті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға Алла Тағаланың үзгілтексіз салават саламдары болсын. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү жума күнүңүздөр куттуу болсун. Жараткан Аллах Субхану ва Тағала мына ушундай берекелүү, куттуу күндү аткарган бардык ибадатыңыздарды Аллахым кабыл кылсын. Барымыздардын ороза айында туткан орозоңуздарды, ибадатыңыздарды, таравих намазыңыздарды Алла Таала кабыл кылсын. Барыбыз орозону кармап, айыт намазын окуп, орозону узаттык. Алла Таала Куранда айтат экен: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Яума таджиду куллу нафсин ма амилат мин хайрин мухдара. Бардығыз қолдан келшінше амалды атқардық. Бұл аят айтады, әр бір адам яума таджиду, бір күн келет, өзінің қылған амалын табат дейді. Қияматта Алланың алдында есеп китепте тұрғанда, барыбыздың бұл дүниеде қылған амалымыз келет. Мин хайрин дейді, жақсы іштерінен дейді. Бірақ мұның тескері жағы да бар, жаман іш қылғаның дағы келет. Но ошондуктан биз ороза айында көптөгөн ибадаттарды аткардык. Өтө жакшы кабыл алдык, тосуп алдык, таравих намаздарды окудук, Курандарды хатым кылдык. Бар тараптан өзүбүздү көзөмөлдөдүк. Орозону узаттык. Ороза бүтүүсү менен эле ал ибадаттар бүттүбү, болдубу, же орозонун таасири кейинки орозого чейин уланыш керек бе? Алла Таала хадисил кудусида айтат экен: "Я ибади, иннама хия а'малукум ухсиха лакум, сумма уаффихум ияха." Бул силердин амалыңар. Ал амалдарды мен есеп китеп кылам дейт Алла Таала айтат. Кийин ошо есеп китеп кылгандан кийин анын сыйлыгын же жазасын беремин. Фаман ваджада хайран фалихмадилла. Ким өзүнүн амалын жакшы тапса, жакшылык китеби оң колунан берилсе, көптөгөн соопторго ээ болсо, ал Аллага эле шүгүрлөрүн айтсын. Фаман ваджада гайра залик. Ал эми ким амалын андай таппай калса, анда ал фала ялуманна илля нафса, өзүнү гана жемелесин дейт. Демек Рамазан баарыбызга бирдей келди. Орозо кармагандын да күнү өтүп атты, кармабагандын да күнү өтүп атты. Орозо бизге мындай салыштырсак, бир келген базар сыяктуу эле болду. Базарга чыгасың, соодаң болсо утасың, пайда табасың. А Рамазан бул ибадат сезону. Бир конок катары келди, андан кийин кетти. Бирок ушул сезондон, ибадат мезгилинен ким пайдаланды, ким пайдалана албай калды, ар ким өзүнө эсеп китеп бериш керек. Сахабалар орозону узатып атып, аябай ойлонушчу экен. Эми орозобуз кабыл болдубу экен? Ибадаттарыбыз кабыл болдубу экен? Ушул туурасында Алла Таала Куранда мындай дейт: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ راجعون أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Мына ушул аят түшкөндө мааниси ушундай бир момун мусулмандар бул дүйнөдө кылган амалдарынын сыйлыгын кабыл болгонун коркуу менен күтүшөт. Чындыгында эле кабыл болду бекен, жок бекен деп. Алар бардык жакшылыктарга шашылышат, аткарганга аракет кылышат. Ушул аят түшкөндө Айша энебиз пайгамбарыбыздан сурайт: "Мынабы амалдарды аткарып, жүрөктөрү коркуп тургандар, булар кимдер? Урдагандарбы, зына кыргандарбы,
жаман иш кылгандарбы, же арак ичкендерби коркуп аткан болсо бир амалды аткарып коюп десе, пайгамбарыбыз айтат: ла ябдата сиддик, о Абу Бакр Сыддыктын кызы, жок, андай эмес дейт. Бирок дейт, алар кимдер? Аллазина юсаллун, намаз окугандар, ва ясумун, орозо кармагандар, ва ятасаддакун, садака, кайрымдуулук, зекеттерин бергендер. Ушул амалдарды аткарып алып, эми ушулар кабыл болду экен деп корккондор деди. Демек, биздин амалыбыз кабыл болуш үчүн бизде ихлас керек, туура ниет керек, чын көңүл керек, якын керек. Мына ошондой аткарылган болсо, Кудай кааласа, Алла Таала кабыл кылат. Али ибн Аби Талиб айткан экен: "Кун лил кубулил амали ашадда ихтимаман мин ал-амал. Алам тасмау каулаллаху субхана ва таала, иннама ятакаббалуллаху минал муттакин." Амалды аткарабыз дейт. Бирок силер амалдын кабыл болушуна дагы көңүл бургула дейт. Амалды аткаруу бир маселе, анын кабыл болушу экинчи маселе. Карабайсыңарбы, Алла Таала Куранда айтып атат, Алла Таала такыбалардан кабыл кылат дейт. Демек, биз ошол ибадатка кирүүдөн мурда ниетти оңдошубуз керек. Жүрөктү тазалашыбыз керек. Алла үчүн окушубуз керек. Мына ошол такыбалык деп эсептелинет. Анан биз ошол амалдардын кабыл болуусуна дагы Алла Тааладан бата тилеп дуа кылышыбыз керек. Абдуллах ибн Умар bir gün үйдө отурса, bir kişi мындай тилемчи сурап келиптир. Анан баласына айтыптыр: "Тыйын берип койгула" дептир. Анан алтын тыйындардан бериптир. Жанагы кишини узаткандан кийин баласы атасына айтып атат: "Ата, кабыл кылсын" деп. Кабыл кылсын дегенде атасы айтты: "Ибн Умар, егер менин bir саждам кабыл болуусун билгенимде, же bir берген садакам кабыл болушун билгенимде, бул мен үчүн кандай сонун жыргал эле. Бирок Алла Таала такыбалардан кабыл кылат" деди. Өздөрү ушунчалык такыба болсо дагы амалдарынын кабыл болуусуна сахабалар ушунчалык коркушкан экен. Ушул бир кожо көрсүнгө, рияга, бирөө уксунга аралашып кетпедибике деген коркунуч болот экен. Демек, Рамазандагы эле биз өзүбүздү көзөмөлдөгөнүбүз Рамазан бүткөндөн кийин бүтүп калбаш керек. Ким Рамазанга ибадат кылган болсо, Рамазан бүттү, кетти. Ал эми ким Аллага ибадат кылган болсо, Алла Таала түбөлүктүү. Биз Аллага ибадат кылышыбыз керек. Рамазан бизге бир мүмкүнчүлүк, оңолууга, ибадатка бекем болгонго, жан дүйнөнү тазалаганга, кечиримдүүлүк, сабырдуулук, кичипейилдик деген жакшы бир сыпаттарга ээ болгонго. Алла Таала Куранда айтат: "Инналлазина қалу раббуналлаху сумма истақаму татаназзалу алейхимул малаикату алла тахафу ва ла тахзану." О Алла деген ыймандуулар, андан кийин Алланын жолунда жүргөндөр, аларга периштелер түшөт, рахмат, Алланын рахматы, мерими түшөт, аларга кыяматта эч кандай коркунуч болбойт. Аларга Алла Таала бейишти сүйүнчүлөйт дейт. Демек, момун мусулмандын абалы ушундай болуш керек. Дайыма Аллага ишенип, туура жолдо жүрүш керек. Рамазанда болобу, Рамазандан кийин болобу, айырмасы жок мусулманга. Алла Таала Куранда айтат: "Иннас салати ва нусуки ва махяя лиллахи раббил аламин." Кул дейт, айткын дейт, менин намазым, аткарган ажылыгым, менин жашап атканым, бул дүйнөнөн өткөнүм дагы баары Алла үчүн деп. Ошондон Хасан ал-Басри айткан экен: "Инна Аллаха лам яж'ал ли амалил му'мини ажалан дунал маут." Момун мусулмандын амалыга ажал жок. Көзү тирүүбү, амалын аткара берет. Өлүм келгенге чейин ибадатын аткара берет дейт. Анан Рамазанда эле ибадат кылып, Рамазандан кийин таштап салуу деген андай жок шариатта. Алла Таала Куранда айтат: "Вa'буд", ушул Хасан ал-Басри ушуну окуйт: "Вa'буд раббака хатта ятиякал яқин." Сага яқин, өлүм келгенге чейин сен Алла Таалага ибадат кыла бер дейт. Чындыгында
Рамазандағы таравих намазы бүткөн болсо, бизге жыл сайын, күн сайын окуй турган 5 убак намазыбыз бар. Ошого бекем бололу. Алла Таала Куранда айтат: "Хафизу алас-салавати вас-салатул вуста ва куму лиллахи қанитин." Силер намаздарга бекем болгула дейт. Ушул аяттан кийин Умар ибн Хаттаб айткан экен: "Ла хазза фил ислам лиман тарака сала." Ким намазды таштап салган болсо, ал адамга исламдан эч кандай үлүш жок дейт. Демек, намазга бекем бололу. Эгер таравих намаз, түнкү намаз болду деген болсок, бизге түндөгү тахаджуд намаздары бар. Түнкү намаздар бар, колдон келсе. Алла Таала Куранда айтат: "Ва минал лейли фахтахаджат бихи нафилатан лака. Аса роббука ан яб'асака мақаман махмуда." Түнү менен туруп алып, тахаджуд намаздарды окугула дейт. Пайгамбарыбыздын сөзүндө келет: "Эң жакшы намаз парз намаздардан кийин түндө туруп алып окуган тахаджуд намаздары" дейт. Ошолорго бекем бололу. Түндүн акыркы бөлүгүндө дуалар кабыл боло турган учурлар болот. Бизде ар жума келип турган жума майрамыбыз бар. Жума намазга бекем бололу. Егер орозо чыккан болсо, фарз бүттү. Бирок бизде нафил орозолор бар. Дүйшөмбү, бейшемби күнкү, бир айда 3 жолу орозо кармай турган күндөр бар. Мына ошолорго биз эмне болушубуз керек? Бекем болушубуз керек. Мына азыркы Шаввал айынын 6 күндүк орозосу болот. Пайгамбарыбыз айтат: "Ким орозодон кийин 6 күн Шаввал айынан кармап койсо, 1 жылдык орозо кармагандай болот." Демек, бизге амал кылабыз десек, көп толтура көп. Бир гана Рамазанга чектелип калбайлы. Ибадатты бир гана мечитке чектеп койбойлу. Ошол мечитте кылган ибадатыбыздын таасири бизге сыртка чыкканда, башка бирөөлөр менен мамиле кылганда ошол билинип туруш керек. Мамиле жактан, сөз жактан, соода сатыкта. Ошондон бул жерде бир 5 нерсеге көңүл буруп коюшубуз керек. Биринчиси, Рамазан бизге конок болду. Бир айга конокко келди. Бирок келген коноктун кете турган күнү да болот экен да. Ушул сыяктуу биз дагы бул дүйнөгө конокпуз. Бир күн келет, бул дүйнөдөн кетебиз. Аркы дүйнөгө көчөбүз. Ошондон Алла Таала Куранда айтат: "Ва тазавваду фа инна хайра зади тaqwa." Азык түлүк жыйнагыла. Бирок кыяматка эң жакшы азык түлүк бул таквалык дейт. Орозо негизги орозо бизге таквалыкты бериш керек. Орозо кармаган адам таква болуш керек. Ал аятта лааллакум таттакун. Силер таква болууңар үчүн орозону бердим дейт Алла Таала. Демек, биз деле бул дүйнөгө конок экенбиз. Түбөлүктүү жашай турган жашообузду бул дүйнөдөн биз курушубуз керек. Демек, биз дагы бул дүйнөдө конок экенибизди унутпайлы. Рамазан, алымдарыбыз айтат, адам сыяктуу дейт. Бир үйдө балдарыбыз, кыздарыбыз төрөлсө, аябай кубанабыз. Кубанычыбыз койдуна батпайт. Ат издейбиз, жакшы аттарды коебуз, сүйүнөбүз, ага акыйка кылабыз, жээнтек кылабыз, той кылабыз. Элден бата дуа тилек алабыз. Рамазанга дагы чыныгы момун мусулмандар ушундай сүйүнүш керек экен. Бардык сүйүндүк да, мына орозо келатат. Орозо келатат деп даярданып, сахабалар 6 айлап бата менен дуа кылып мени жеткирчи дейт экен. Пайгамбарыбыз болсо, баллигна Рамадан, Аллахым бизди Рамазанга жеткиргин деп бата кылчу экен. Ал эми адам баласы бул дүйнөдөн кеткенде дагы биз кайгырат экенбиз. Бирок жакшы кепиндеп, жаназасын окуп узатат экенбиз. Рамазан чыгып атканда дагы биз ушундай кайгырышыбыз керек экен. Мен бул айда канчалык амал кыла алдым? Пайгамбарыбыз айтат: "Ваман адрака Рамадана ва лам югфар лах." Бул хадистин башында келет.
тумшугу менен жерге кирсин, бактысыз болсун, Рамазанга жетип туруп, Рамазанга күбө болуп туруп, күнөөсү кечирилбей калса дейт да. Эгер Рамазанды жакшы колдонгон болсок, бардык ибадаттар менен анда Кудайга шүгүр айтып бекем бололу. Эгер Рамазанды жакшы колдоно албай калган болсок, анда тооба кылалы дагы кийинки орозого даярданалы. Үчүнчү эске ала турган нерсе, Рамазан эртең кыяматта же биздин пайда үчүн күбөлүккө өтөт, же биздин зыяныбызга өтөт экен. Пайгамбарыбыз хадисте айтат: "Ал-Курану ва-сияму яшфаани ли сахибихи яумал кияма." Куран, орозо кыяматта Куран окуучуга, орозо кармаучуга ортомчу болот, шафаатчы болот дейт. Алла Таалага айтат экен, бул орозо кармады дейт экен. Куран айтат экен, бул Куран окуду дейт экен. Ушундай биздин пайдабызга өтсө жакшы, сонун нур үстөгөн нур болот. Ал эми биздин зыяныбызга өтүп калсачы. Ошондон орозодо биз орозо кармайбыз, тасбихтерди көп айтабыз, зикирлерди көп айтабыз, таравих намазды калтырбаганга аракет кылабыз. Ушулардын баары эртең күбөлүккө өтөт. Ал эми зыяныбызга күбөлүккө өтүп калсачы. Эгер капилетте калган болсок бул айдан, кандай ай экенин да билбесек, берекелүү экенин дагы билбесек, орозонун бар экенин дагы билбесек, анда зыяныбызга өтөт да. Ар бир адам өзүн жакшы билет. Демек биз бул айды өзүбүздүн пайдабызга колдонушубуз керек эле. Андан кийин төртүнчү эске ала турган нерсе. Куранда бир аят бар. Бул аятта айтат: "Вала такуну каллати нақадат газлан қавиян мухкаман." "Вала такуну каллати нақадат газлаха мин баъди қувватин анкасан." Маниси бир аял бар экен Меккеде. Ошого түшкөн. Бираз акылы тайкырак, ушундай жип ийирет экен, жип кылат экен, бекем жим кылат экен, аябай сонун болгондон кийин кайра чечип бузуп салат экен да. Кылган эмгегин жокко чыгарып салат экен. Ошуга ушундай аят келген. Алымдарыбыз айтат, силер дагы ошого окшоп калбагыла. Бир ай аракет кылып, чыдамкайлык менен ибадат кылып, орозонун акыркы шамы менен болгон кылган амалыңарды жокко чыгарып албагыла дейт. Ушул аяттагы окшобагыла дейт. Ооба, биз силер менен намаз окуйбуз, таравih окуйбуз деп алып, бүткөндөн кийин, о мен Аллаху акбар кылып жок кылып салбагыла дейт. Демек орозо бүткөндөн кийин биз ошол орозодогу өзүбүздү көзөмөлдөгөнүбүздү улантышыбыз керек. Күнөө иштерден, арам иштерден, фитна иштерден алысташыбыз керек. Бешинчи эске ала турган нерсе, Куранда келет: "Ватулу алейхим наба'аллази атайнаху фансалаха минха фаатбааху шайтану факана минал гавин." Бул аят Муса пайгамбардын учурундагы бир кишиге түшкөн. Анын аты Бал'ам ибн Баура экен. Эми кыскача маниси, бул киши эмне кылат? Алла Таала буга берди дейт. Ыйманды берди, ибадатты берди. Бирок шайтан азгырып, шайтандын азгырыгына алынып, хидаятты адашууга, хидаяттын ордуна адашууну тандап алды дейт. Мына ошондой болуп калбагыла дейт. Демек биз ушул Курандагы аяттарга, пайгамбардын хадистеги насааттарга амал кылышыбыз керек. Жума, айыт намаздар, 5 вакыт намаздар жамаат менен окулгандыгы бул мусулмандарды биримдигин, ынтымагын бекемдөөсү деп эсептелет. Мына ушул нерселерди урматтуу мусулмандар унутпайлы. Рамазандан кийинки дагы күндөр бар. Ошолорду бир эске салалы деген гана бүгүн хутба болду. Бул баарыбызга тиештүү.
тийиштүү, эң алгач өзүбүзгө. Андан кийин урматтуу мусулман бир туугандар, өткөнгү бир жумада Ниматулла устазыбыз жарыят кылды эле го. Жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген, сүйлөй албаган биздин бир туугандарга, анын үй бүлөлөрүнө, балдарына бир айыптык майрам уюштуралы дегенбиз. Мына ошол уюштурулду. Сиздерге маалымат катары айтып атабыз. Бул уюштуруу бардыгы ошол сиздердин колдооңуздар менен болду. Ошого ыраазычылык билдирели, аябай кубанып, сүйүнүшүп кетишти. Анан могу чыкты базы Иман мечити деп. Мунун толук версиясын мына Иман мечити YouTube'дан көрө алсаңыздар болот. Биздин өзүбүздүн Иман мечитинин YouTube'да каналыбыз бар. Ошол жерден көрүп, толук версиясын көрсөңүздөр болот. Андан кийин Instagram'дан Иман медиа деп кирсеңиздер, ошол жерде ссылка бар. Ссылка менен кирсеңиздер эле мына ошол YouTube'га кайра кирип келет. Бул жердеги устаздардын кылынган баяндары дагы ошо Иман мечити YouTube'га чыгып турат. Болгондо биз айтайын дегенибиз, Алла Таала сиздерден разы болсун. Ошондой колдоп, коштоп, демилгебизди колдоп, мүмкүнчүлүгүңүздөргө жараша жардам берип, мына бир туугандар тортторун алып келип берип атышты, мороженаларын, кийимдерди, мына орозо ичинде канчалган кийимдерди, ооз ачарларды берип атты, подаркаларды берип аттык. Бирөөсү келип мына көрдүңүздөр, мороженаны коюп берди, ошол бекер деп тортторду жасап келип атышты. Ошол жасторгондун баары ошол сиздердин берген жардамыңыздардан болду. Жараткан Аллаху субхана таала кабыл кылган болсун. Андан кийин бул бир туугандарыбызга сабактар да уюштурулуп баштады. Куранды, тамгаларды жаттап башташты. Аялдарга дагы, эркектерге дагы. Алар дагы биздин өздөрүнүн мындай бир четте сезбесин да, биз менен чогуу экендигин сезишсиндер. Жанакы сүйлөп неме кылып атышканда дагы негизи максаттары дагы ошол да. Биз дагы ошол сиздердей болуп ушундай окусак, билимибиз, сабатыбыз жоюлса деген максаттарды айтып атат. Жараткан Аллах субхана ва таала ошол кылган жакшылыгыңыздарды Аллахым кабыл кылган болсун.